таза аба жутпасаң, таза суу ичпесең, жакшы жашоо жок. Qanday Xudoy bergan bizning yaratılışımız var. Toz yaratılışımız var. Su dese su, to dese to, qaragay dese qaragay. Misal uşun yaratılışqa barыбыз kelip es alabыз. Turistler gelip, özümüz es alıp atabыз. Ana mına endi ушундай es alıp ketkenden keyin montip yosurlardı, taşlandılardın bарын taşlap ketiyotganбыз da. Şunu mektep yaşından başlap үйrөтүш керек. Мектептеги мугалимдер кулагына куюш керек, үйдөн эн ата кулагына куюш керек. Таза болгула, жаратылышка таштанды таштабагыла, ала келип таштандыга таштап койгун деп. Sağlıktın teması tazalık, ölüm, demek bakar, büyük sağlıktın maksatı bakar, biz en ele birinci tazalık jönündө bilgenlerimizde bışıktayız. Ekіншіден таза жүрүүнүн пайдасы канчалык деңгээлде бизге пайдасы бар экенин билебиз. Мектепте дагы тазалыкты сактап, жерлерге жаман кагаздарды ыртпастан, парталарга чийбестен, өзүбүзгө тыккан, үйрөттүү болгонубуз дагы да дурус. Ошондой эле таштандыларды көчөгө таштабастан атайын таштанды салуучу урналарга алып барып тургузуубуз кажет. Ага, выбросила. Все, подъедь к ней. Подъедь. Саламатсызбы? Эжеке, мен тазалыкта иштейм. Мусорду неге ыртырсыз яка? Билесизби, эми бар экен, потому что буду снимать. График бар экен. Келиңиз өз мусорду ала кетесиз кайрадан. Билесизби, график бар экен. Мен тартам, мен еще интернетке коем. Башкаларга бир сабак болсун да. Ар бир кыргызстандык мейли карыбы, жашпы, эркекпи, аялбы, студентпи, окуучубу бир нерсени билиш керек да. Ушундай жерге келип эс алганда жаратылышты таза сакташ керек. Таза сактап кетиш керек да. Бир күндүк жашоо менен жашабаш керек. Бул жер түбөлүк турат. А биз мадан баласы түбөлүк эмеспиз. Ошон үчүн жеке эле өзүбүздүн бир күндүк жашообузду ойлобой, балдардын, небере чөбөрлөрдүн келечегин, келечек муунду ойлошубуз керек да. Кыргызстан 2030-жылга парник газдарынын эмиссиясын 44%га кыскартуу максатын коюп жатабыз. 2050-жылга чейин Кыргызстан өнүгүүнүн жашыл платформасында көмүртексиз жетишүүгө аракет кылабыз. Биз табиятка зыян келтирбестен, өнөр жай тармагын жана турак жай коммуналдык секторун көмүртектик энергия булактарынан биринчи кезекте көмүр жана мазутту колдонуудан арылтып, аны электр энергиясына толук өткөрүү үчүн кичи жана орто гидроэлектр станцияларын куруу боюнча долбоорлорду ишке ашырууну баштадык. Көчө таза, үй да таза, көңүл таза, сен да таза, мен да таза, сезим таза. Суаралы, отургузуп бактарды, көчөлөргө таштабайлы таштанды, тазалайлы сейилдеген жолубузду, тазалайлы сезимдерди оюбузду, көкүрөктү көтөрүп кенен басып, тазалайлы баарыбыз коомубузду.